Сапаттуу да? Кана. Мына тартып көрөлү бири-бирибиз менен. Мына Күч жетпей калды. Эч нерсе болбоду? ошо боюнча. Эч нерсе болбоду. Ойбой. Бул кооздукту карагылачы. Майда таштары клинкердин бетине чыгып, бүркүттүн көзүндөй өтө сонун көрүнөт экен. Қаласаңыздар пластик профилдерінен, қаласаңыздар алюмин профилдерінен дағы сіздер айтқандай, сіздер қалағандай пластик ешік терезелерді жасап береді. Мұнаке? Ой, туғандар, ассаламу алейкум. Саламатсыздар ба? Мен таза құрылышқа келдім. Бишкекте таза құрылыш өндіріш компаниясы сіздердің объектіңіздердің сыртқы қоздық үшін қадимке сулуу таштарды фасад клинкерлерін өндіріп шығарады екен. Андан сырткары кандай гана курулуш болбосун, дал ушундай пластик эшик терезелерди жасап апарып орнотуп беришет экен. Андан сырткары биз айтып жаткан фасад клинкерлеринин матрицасы, тагыраагы калыбын дал ушул жерде аппаратта печаттап өздөрү куюп берет экен. Андан сырткары жанагы потолокторду, дуалдарды тыныке фон менен кооздоп жасап атпайбызбы? Мына ошону дагы өздөрүнүн бригада командасы менен барып жасап беришет экен. Biz hazır taza kuruluşa keldik. Дареге Бишкектин түндүк тарабы, тагыраагы Калыс Ордонун күн батыш жагы болуп калат. Объездная трасса менен Жибек Молодая гвардия Баят базардан ылдый түшкөндөгү көчө. Объездной менен кесилишкен жерде айлампа бар, Айлампадан эле түз сез тарапка бир 700-800 метр кесип өтөсүздөр. Калыс Ордонун тушу, сол тарапта өзү жолдун боюнда ангарлар бар. Ушул жакка бурулуп кирсеңиздер болот. Цех бардыгы ушул жерде экен. Сураныч туугандар, ушул видеону сөзсүз түрдө лайк басып, комментарий жазып, башка бирөөлөргө WhatsApp, Telegram группалары аркылуу бөлүшүп коюңуздар. Анткени маалымат аларга дагы жетсин. Бүт цехти YouTube'дагы атайын репортажыбыздан көрүп алсаңыздар болот. Азыр бул жактан сиздерге шоурумдан бир жетишерлик маалымат бергенге аракет кылабыз. Бул жерде Жамболот деген жигит бар. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Денсаулык жакшыбы? Жакшы, жакшы. Сиздер жакшыбы? Куш келдик. Кана саламдашыңыз? Ассаламу алейкум, кыргыз элим, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Денсаулыктарыңыздар, иштериңиздер дегенде үй бүлө аман эсен тынчпы? Макул. Машалла. Сонун. Аллах разы болсун. Таза курулуш канча убакыттан бери иштейсиздер? Таза курулуш Кудайым буйрса, өгүстө 1 жылдык өстө беребиз. 1 жылдык. Машалла. Сонун. Кана, эмнеден баштайсыз? Клинкерден баштайсызбы? Клинкерден баштасак болот. Эң сонун. Клинкер демекчи, мен ушул жерге келип айтып ыраазычылык билдирейин. Буга чейин ушул клинкер, фасад клинкери деп келген элек. Бул жака келсем, байке бул фасад клинкер эмес, бул сулуу таш деди. Анткени бул команда сулуу таш деп ат коюптур. Кыпкыргызча атап коюптур. Мага дагы мындай тарбия болду да. Рахмат. Аллах разы болсун. Кана түрлөрүн көрсөтүңүз. Бу жерде бул сулуу таштарыбыздын ар кандай түстөрү бар, ар кандай формалары бар. Бети түстөрү, быдырлекей, 1,5 кирпич дегендер, ар кандай түстөрү бар. Мынакей двухцвет, 2 өңдөгү таштарыбыз, 1 өңдөгү таштарыбыз, 2 өңдөгү мынакей бу жерде дагы көрүп атасыздар, мына 1 өңдө, 2 өңдө. Ушундай болуп кетеби? Ушундай болуп кете берет. Кардарыбыз кандай кааласа, ошондой болуп кетет. Таштарыбыз 500 сомдон өйдө. 500 сомдон өйдө. 500 сомдон өйдө. 1200га чейин, 1 квадраты. 1200га чейин. Так, бул жакта да бар экен, Наркы катардагыларчы? Булар деле мынакей тигилерге окшош. Буларды мынакей жаңы чыгардык, мынакей байке карасаңыз, буларды өтө чырайлуу болуп чыккан мынакей. Пай-пай го, Буларды колго бүт барын шлифовать этип чыкканбыз мындай. Эмебиз менен өзүбүздүн шлифовочный машинкабыз бар. Мына баягы суунун дарыянын ташы го, кантип чыгып калды бул? Буну ошо бетин обычный эле бул таштан эле бетин шлифовать эткенде ушинтип таштары чыкты. Машалла, вообще сон чыгат экен, Аябай сон чыгат экен байке, Кудайым буйрса. Вообще пай-пай го, Пай-пай. Кудай жалгасын, Так, бул 1 өңдүү экен, бул 2 өңдүү экен. Бул 1 өңдүү, бул 2 өңдүү. Канчадан баалары? Бул 1100, бул 1200 сом. Эң кымбаты ушул 1200. Эң кымбаты бул 200 сом, 1200 сом. Мунун ар биринде эмне, мындай кол менен жасап чыгасыңарбы? Шлифовать этип, таштарын чыгарып, лактап дегендей. Жок байке, бул деген баягы обычный эле бул жанагы биринчи көргөзгөндөй эле куюлат. Аны эртең менен сушилкадан алып чыккандан кийин
ушинтип бетин акырын жанагындай өзүнүн шлифовочный машинкасы бар. Ошол машинкасына зымдар бар го, ушундай чыгып турган зымдар менен шлифовать этилип, ушул таштарды бери чыгарганбыздан мына көрүнсүн деп. Машалла. Демек 1100, 1200'дөн. Мына бул жанагы бир толук кирпич, бир жарты кирпич экен, э? Ооба, бул 1,5 кирпич мына. 1,5 кирпич. Эки түскө деле комбинация боло берет. Эки түскө деле любой түскө комбинация боло берет булар. Бул бирок кирпичтер лазер эмес, мына чекесиндеги овальный повороттору менен экен, э? Бул баягы биздин эле Кыргызстандан чыккан бышкан кирпичтин эле формасы да карасаңыз байке. Чекеси овальный, үстү түз. Ооба. Булчу? Бул деле ошол эле, только мындай. Эки өңдүү экен, э? Эки өңдүү кылып койгонбуз, ооба. Комбинация болуп жакшы чыгыптыр. Булар канчадан туура келет? Булар 900 сом, булар болсо 850 сом. 850 сом, 900 сом. Жакшы. Анан булар уже мына зорго, мына, э? Бул байке, бул деген мындайча айтканда аты эмне мунун? Бишкекте бизде эле чыгып атат го дейм. Башка жокпу, э? Башка жок мындайлар. Зор чыгат экен бирок. Бул сколты деп коет. Сколты деп коет. Бул деген азыр Кудайым буйрса объектке барсак көргөзөбүз. Ушунун кандай баягы стенага турган момундай. Мына экөө окшош экен, э? Ооба, ушундай кылып койгонбуз, ак менен караны. Бул ак түстө карага, бул сары түстө кызылга чыгыптыр. Анан мыналары бир аз фактуралары башкача экен, э? Бул кичине бөлөкчөрөөк. Жакшы. Булар канчадан туура келет? Мына сколтилер. Булардын деле баасы жана жогорку айтып кеткендей эле. Бир өңдүлөрү 650дөн башталат. Анан кийин ошентип кете берет, өйдөгөчтөй. Ошонун эле башка өңдөгү түрлөрү экен, бул жерде. Ооба. Жакшы. Демек, силерде сулуу таштардын баасы квадраты 500 сомдон башталат. Канчага чейин эле? 1200 чейин. 1200гө чейин. Тандаганына жараша. Түсүнө жараша. А так баягы сапаты баардыгы бирдей. Жакшы. Эң негизгиси ушул сулуу таштарды фасад клинкерлерин жасаганы цех ачам дегендер болсо, райондордо, региондордо цех ачып акча таап бизнес кылса болот да. Мисалы бир $5000 акчаңыз болсо, эмне жумуш кылсам экен, машинаны таксовать этсемби деп ойлонгондор бар да. Ошолорго жакшы бир вариант, айыл жергелеринде, район борборлорунда ушу бир помещение болсо, 2-3 бала менен чогуу ушу куюп чыгарып сатса, ооба, аябай жакшы жумуш болот. Жакшы жумуш болот да. Ага сөзсүз түрдө мына ушундай калып керек болот. Бул калыпты ушул таза курулуш компаниясы өздөрүнүн цехинде куюп чыгарат экен. Сапат аябай жакшы экен. Квадраты канчадан туура келет? $195 болот квадраты. Үйрөтүү, жатаканасы, тамак ашы, бүт бары ошонун ичинде. Канча күндө үйрөнүшө болот? 3 күндөн бир жума 10 күнгө чейин боло берет. 3 күндөн бир жума 10 күнгө чейин. Мунун сапаты кандай? Сапаты өтө жакшы байке, буга гарантиябыз бар. Жакшы, мындай жаман эме болуп калса, баягы любой момент алмаштырып кете берсе болот буну, келипчи берди. Бураса сынып калбайбы? Жок, бул вообще сынбайт. Кайра эле өзүнүн формасын алып калат. Сапаттуу деңиз, э? 60 градуста бул деген ысып, сушилкадан эмет чыгат, бышып чыгат. Печатталып чыгат. Таштар бышып чыгат. Мына бул фундаменттин сыртына экен, а? Бул фундаменттики. Соколдуку. Демек, карап буйртма бере берет да. $5000 менен клинкер чыгарып иштесе, бизнес баштаса болобу? Ооба, байке болот. $5000, $4000 менен деле баштай берсе болот. Ооба. Жакшы. Демек, бул жерде жатаканасы, тамак ашы, үйрөнүшү, билип алышы бардыгы ичинде экен, а? 195ден квадратына гана канча квадрат буйртма берсеңиз, ошого гана төлөйсүз. Калганы ушу ичинде. Ооба, полный ичинде. Сон экен. Так, эми пластик эшик терезелер бул жерде мына профилдери турат. Канча камералуу профилдерден жасайсыңар? Эшик терезелерин? 3 камералуу бар, 4 камералуу бар, 5 камералуу бар. Өңдөрү ар түрдүү. Өңдөрү кардар калаган өңүндө жасап бере беребиз. Так, стеклопакет айнектери 3 кабат экен, а? 2 кабат деле кыла бересиңер? Бул 3 кабат, мынакей бул жерде 2 кабаттарыбыз бар мынакей. Стеклопакетти кимге жасатасыңар? Айнекстанга жасатабыз баарын. Айнекстан зор жасайт да. Айнекстан аябай жакшы жасайт, мыкты жасайт. Основной каркас профилин өзүңөр, механизмин өзүңөр жасайсыңар, только стеклопакетти гана Айнекстан жасап берет. Ооба. Өңдөрү дагы ар түрдүү экен, а? Каалаган өңүндө заказ бере берсе болот. Азыр деген ушундай болуп кетпедиби, баягы илгеркидей болбой. Мультифункциональный да бар да? Ооба, андай да бар. Жакшы. А бул пластик эшик терезелерди жасатуунун квадраты канчадан туура келет?
$50 башталат. $50 башталат. Механизмине жараша. Механизмине жараша $90 чейин бул пластик барат. Андан кийин уже андан кымбатыраак десе алюминиевый уже. Алюминдер. Жакшы. Демек анда жасатсаңыздар болот. Келиңиздер эми мына бул жерде тыныке фон турат тугандар. Азыр кимдир бирөө патологдорун, дубалдарын ушундай кооздоп жасап атпайбы? Тыныке фон менен эле. Канчадан жасалат бул эми квадраттары? Бул квадраты 1200дөн 1800ге чейин болуп атат. Квадраты. Уста акысы, материалы бүт бары ичинде. Жасап бере бересиңер. Полностью мындай кооздоп, баягы фронтондорду, үйлөрдүн өстүрмөлөрүн, мындай патологдорду, дубалдарды бүт баарын жасап бере бересиңер. Навестин астыларын азыр ушундай жасап атпайбы азыр аябай сонун болуп чыгып атат. Жакшы, эң сонун. Мен анда жыйынтыктайм. Жанболот мырза, ийгилик каалайм. 5 таштаңыз. Чарчабаңыздар. Дагы жаңылыктар болсо буюрса ошо таза курулушка башпага көрүп турабыз. Сиздердин Instagram аккаунтуңуздарды дагы карап пайлап турабыз. Жаңы видеолор чыкса, жаңы коллекциялар, жаңы курулуш материалдары чыгып калса, алардын видеолорун, сүрөттөрүн коюп турасыздар да. Ооба. Демек катталып алабыз, сиздер дагы катталып алыңыздар. Экранга буйртма берүү телефон номерларын жазып койдук, ошол номерларга чалып, байланышып, тыныке фон, пластик или алюмин профилдеринен эшик терезелер, анан кадимки сулуу таштар, алардын калыптары менен. Бардыгына буйртма берүүгө болот. Жумуш баштаганына 1 жыл болуптур. 1 жылда ушундай ийгиликке жетиптир. Эми 2-3 жылда бул компания Кудай буйрса тамырын жайып, өтө бир сонун ийгиликтерге жетет деген ишенич тилектебиз. Иншалла, Кудайым буйрса. Аллах колдосун. Аллах колдосун. Ишиңерде ийгилик болсун, ден соолук болсун. Таза курулуш менен байланышабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мейлиңиздер.